Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кадырман калайык. Жаңы жыл биздин ата бабаларыбыздан калган салт болбосо дагы бир жаратканга ушул жылдан эсен, айдан аман чыгаргандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, артка бир кыл чайып, бир жылдын ичинде эмнелер болду, эмне таптык, эмне жоготтук деген бир себепчи боло турган гана күн катарында калып калса керек. Мына ушул күндөн пайдаланып, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылда жараткан эмне тилеген болсок, ошол тилектерибизге жеткирген болсун. Бала сурагандарга бала берсин, ден соолук сурагандарга, оорудан айыкпай жүргөндөргө жараткан өзү шыпаасын берсин. Балдарды берип гана тим болбостон, балдарыбызга иман берсин, инсап берсин. Ата-энеге, эли жерине күйүмдүү болгон азаматтардан болуп чыгарсын. Биз көпчүлүк учурда айтат экенбиз. Байлык, ден соолук, же болбосо ушул бүтүндөй баардыгыбыздын күйлүү күчтүү болуп жүргөнүбүздүн өзү бакыт дегендей болуп. Жок. Бир инсан айткан экен, Титаник кемесинде жашагандардын баарынын сууда сүзүп баратканда байлыгы дагы аябай чоң эле. Ден соолуктары дагы абдан мыкты эле. Тууган уруктары дагы жанында болчу эле. Бирок аларга бир нерсе оомат жетишпеди деп. Оомат болбоптур, алардын маңдайына ошол жазылыптыр. Баардык ийгиликтерине карабастан сууга чөгүп кетти деп айткан экен. Мына ошондуктан биздин Кыргызстанды да карасак, бардык кен байлыктарыбыз бар. Кылым карыткан калкыбыз бар. Керемет бөтөн элдер суктанган каада салтыбыз бар. Бизге тек гана оомат жетишпей аткандай болуп турат. Ошол ооматтын башаты ар бир адамдын ичиндеги өзүнүн таза ыйманы деп айтылат. Ак пейил болгон болсо, мээнети адал болгон болсо, мына ошол гана улут, ошол гана мамлекет алдына өсөт дейт. Биз келе жаткан жылга ушул ооматты тилейли. Биздин ар бирибиздин көкүрөгүбүздү жараткан өзү тазалаган болсун. Бири-бирибизге болгон мээримибизди күчөтсүн. Биз жакшылыктарды көбүрөөк сүйлөй турган, жамандыктарыбызды жашырып, жакшылыктарыбызды ашырган, бирибиздин ийгилигибизге бирибиз кубана билген керемет залкар улуттардын катарына кошулганды насип эткен болсун. Дагы бир жаңы жылдын алдындагы биздин партия үчүн жаңылык ушул болуп турат. Биз электрондук каттоого өттүк. Урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар. Мына 13 жылдан бери бир канча биздин мүчөлөрүбүз жаштарына байланыштуу, ар кандай шарттарга байланыштуу бул дүйнө менен кош айтышып кеткендери бар. Кыргыз Республикасынан сыртка чыгып кеткендери бар. Биз кайрадан баарын топтоп электрондук каттоодон өткөрүү максатында бүтүн kg.com деген электрондук каттоону ишке ашырып атабыз. Ушул сайт аркылуу кирип катталып койсоңуздар деген суранышты айтам. Майрамдын алдында ар бирибиздин маанайыбыздын жарык болушун каалайм. Элибиздин курсагы ток болсун. Асманыбыз ачык, элибиз аман, жерибиз бүтүн болсун. Ар бирибиздин каалаган ой максаттарыбызды жараткан өзү берсин. Биз эч кимден көз каранды болбогон, эч кимдин көзүн карабаган, ар кандай мамлекеттер менен тең ата сүйлөшө алган, келечегибиз кең, бактылуу мамлекеттерден болушту маңдайыбызга жазган болсун. Ар дайым жакшылыктарда көрүшкөндү насип кылсын. Бар болуңуздар.